Урматтуу президент, учурда билим берүү тармагында кардиналдуу өзгөрүүгө муктаж. 12 жылдык окутууга өткөнүбүз менен окуучулардын сабакка болгон кызыгуусун арттырууга аракеттер жок болуп атат. Окуу класстарында 30-35 окуучу окуганы менен алардын ичинен ашып барса 5 же 10 гана окууга кызыгат. Калган 25-30 окуучунун көңүлүн кантип сабакка бурабыз деген маселе турат. Бул маселени чечүү жолу бирөө эле. Биз толук жаңыланыбыз керек. Окуучулардын мээсин социализм менен коммунизмге ыңгайлашкан окуу предметтери менен орутпай, биз жашап жаткан капитализм доорунун жаңы чакырыктарына туруштук бере ала турган билим берүү формасына өтүүбүз зарыл. Чыныгы турмушта зарыл болгон финансылык сабаттуулук, бизнес кылуу, IT программалоо, ыйман сабагы сыяктуу турмуштук билим берүүдөн коркпошубуз керек. Математика, химия, физика, биология сыяктуу так илимдердин тереңдештирип окутуунун зарылдуулугу жок деп эсептейм. 50 жылда эл жаңа дегендей, бул илимий сабактардагы терминдерди азыркы мектеп окуучуларынын кабыл алуусу өтө эле оор. Бул тармакка радикалдуу кадам жасап, тез арада толук реформа жасай ала турган кадр коюп бериңиз деп суранабыз. Урматтуу президент, аракеттеги социалдык жөлөк пул боюнча мыйзам учурдагы сиздердин демографиялык өсүү чакырыктарыңызга бир аз туура эмес келет. Мисалы, элдин басымдуу бөлүгү социалдык жөлөк пулга муктаж, бирок машинаң бар болсо, атасы, апасы миграцияда жүрсө, мыйзам боюнча жөлөк пул ала албайт экен. Бул адилетсиздиктин туу чокусу деп эсептейм. Эч ким жыргаганда миграцияга кетпейт. Ал эми машинасы бар болуу бул үй бүлөнүн бардар экенин кабар бербейт. Бул турмуштук зарылчылык. Мындай адилетсизден улам карапайым элдин биринчи соккусун жөнөкөй сот кызматкерлери алып жатат. Бул мыйзамды тез арадан карап чыгып, бала төрөтканада төрөлгөндөн баштап санариптешкен система аркылуу бир жолку төлөнчү сүйүнчү пулун жана бай кедейди элди экиге бөлбөй, ата-энесинин атында үлүш же бар же жок экенине карабай 7 жашка чейин бирдей жөлөк пул чегерип берилсе зарыл деп эсептеймин. Урматтуу президент, Кыргызстандын аймагында сатылып жаткан арзан жана жаш балдардын ден соолугуна олуттуу зыян жеткирүүчү заттарды өлкөгө киргизбөөңүздү суранабыз. Айрыкча мектептердин алдында көптөгөн зыяндуу азыктар сатылат. Алардын сапаты текшерүүдөн өткөн сертификаттары да жок. Мындай азыктар фитосанитардык көзөмөл органдары тарабынан тыкыл көзөмөл менен өлкөгө киргизиш керек эле. Тилекке каршы бул көрүнүш дагы деле уланып жатат. Энергетикалык суусундуктардын, электрондук тамекилердин зыяндуулугу боюнча ар дайым маселе көтөрүп келатканына карабастан бул маселеге жетиштүү көңүл бурулбай келатат. 2024-жылы электрондук тамекиге тыюу салынган мыйзамды азыркы жогорку кеңеште салык түшпөй калды деген шылтоо менен аны жокко чыгаруу аракети болуп атат. Мындай нерсени сиз болтурбайсыз деп терең ишенемин. Урматтуу президент, мен жашаган Ош областына караштуу Кара Суу районундагы маадайлуу өкмөттүн мурда кийин башкарган адамдардын ишмердүүлүгүнө укуктук баа берилишин суранабыз. Ар кандай категорияда жерлерди бөлүштүрүүдөгү мыйзамсыздыктын жана адилетсиздиктин курмандуу болгон айылдаштарым айылыбызды башкарган адамдар жасаган иштерине жараша сыйлыгын же жазасын алсын деп эсептешет. Урматтуу президент, Мады айыл өкмөтүндө 50 гектар жер бүт бардык документтери менен трансформацияга даяр болуп турган. Азыр бизде комиссияда, Бишкекте комиссияда экен. Ошол комиссияны эртелетип бул маселени чечип берилишин суранабыз.